Парадист Майрамбек Осмонов. Жеңең менен 27 жолу пикир келишпестиктер болгон. Анан бардыгын балдар үчүн деп отуруп анан жеңет экенсиң. Аял кишилер ушундайсыңар да. Вав деп отурган токтоп калат болду. Ушу менен жок. Биз эмнеге антебиз айтайынбы? Силер эмнеге антесиңер айтчы. Бүгүн мен сени эстедим, ушундай сабак чыкты. Мен жарманы ушунчалык жакшы жазам. Көл толкубай яскага согулабы хей деген ырдырдып атсам эле аккордеон биягы үзүлүп кетпеди. Шор эле мен кийген шым бак электим. Дайыма ичинде эле балекеттим. Ата-энем мени кандай барктап бакты, мен антип балдарымды бага электим деп жазгам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Салтанат телеканалы кайрадан сиздерге майрам шаң уюштурганга даяр. Кызматыңыздарда Найзира Айтбекова болот. Жана бүгүн мейманда өзгөчө бир шаң тартуулай турчу мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, акын десем да болобу. Парадист Майрамбек Осмонов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Майрамбек мырза, айтсаңыз, баягы кемени кандай атаса ошондой жүрөт дейт. Сиз жүргөн жер, сиз келген жер өзгөчө бир шаңга, шөкөткө айланып кетет. Анан бирок дайыма жаркылдап жүргөн адамдын ар жагында бир көрүнбөгөн көмүскөдө ыйы, бугу көбүрөөк деп айтылат. Сизде да ошондойбу? Биринчиден өзү негизи балага ат койгондочу. Мындай ойлонуп, кеңешип коюш керек экен да. Апам айтып калат, 73-жылы Курбан айт күнү саат 6-ларда төрөгөм деп калат. Анан ошол Назира ошол мектепте окугандан бери өзүң айтмакчы. Бир 6-классымда аккордеон ойноп калдым. Ошондон бери майрамдын жакшылыктын үстүндөмүн да. Дайыма майрам. Албетте эми ар бир күлүп мындай шайыр шатман жүргөнүбүздүн арткы бетинде дайыма Кудайды эстөө, ошол Кудай Таала берген деген мындай сезимди унутпайбыз. Бирок дайыма ошол атыма жараша майрам да, дайыма майрам. Анан мындай көбүнчө эми Кудай өзү кечирсин, балким ушул ат коюлган кыздар балким көрүп аткандыр. Жаңыл деген аттарды көбүнчө мен ушу дайым жаңылышкандарын көрдүм да. Турмушта жаңылышып, Кудай Таала мындай таттуусунан ачуусун көбүрөөк берип, сыноодо дайыма ушундай да. Ошон үчүн мен ойлойм, атты койгондо дагы балага жакшылап кеңешип. Ат деп калдыңыз, үйдөгү кыздарыңыздын, уулдарыңыздын аты мага кызык болуп атат. Кызымдын аты Райяна, аны Абдышүкүр устаз коюп берген. Эми анын маанисин айтып коюш керек. Бул убактылуу дүйнөдө орозо кармагандар өмүрү аяктаганда кыяматтан кийинки бейишке кире турган орозо кармагандардын эшиги экен, Райяна эшиги. Анан Райяна деп койгонбуз. Адемил деген балам бар, ал 8-класска көчтү быйыл. Азыр сборный Кыргызстанда ойнойт футбол. 8-ге көчтү. Адемил деген маани бул чырайлуу деген сөз. Сулуу деген. Анан кичинекей балам бар. Аягы дил менен бүтөт. Дагы 3 тамга бар башында. Анан аны дагы мени туурап жайнап кетпесин аттары деп анан Дилдүл деп эркелетем. Дилдүл десем карайт, көнүп калган. Эмне үчүн айтып атам, биз мындан 9 жыл мурун Аламидин бирде батирде турганыбызда машина жуйт элек да. Эртең менен эрте туруп, тиги арыктын жээгинде тунук суу келип алып, машинаны каалагандай чачып, өзүм иш кылганды жакшы көрөм да, анан дайыма кыймылда болуп турбасам кыйналам. Анан эле баласын ээрситип алыптыр эртең менен эрте. Адеку дейт баласын, анан сурадым да. Балаңыздын аты ким? Десем, Майрамбек байке, сиздин балаңыздын атынан койгом аны мен. Адемил дейт. Ойлоп калдым, анан аттарды көп эле баа жакшы аттарды даңазалай бербеш керек экен деп анан айтпай калдым. Анан Кудай буйрса дагы 4-чү перзентимди күтүп атам Кудайдын өкүмү менен. Ага да бир жакшы ат таап койдум. Аны азыр айтпайм, бирок адамдардын оозуна күнүгө эле чыгып жүргөн жакшы сөз да. Ошону байкашпайт. Анан ош тараптан бирөө WhatsAppка чыгып калды да. Майрамбек байке, кыздуу болдум эле, бир ат таап бербейсизби, сизди жакшы ат коет дейт да. Анан Айсенай деп коюп бердим. Сонун экен. Айсенай.
Анан дагы мындай теле көрүүчүлөрдөн болсо кайрылса болот. Мен мындай агентство ачып алсам деп атам. Бир атты 2000 сомго коюп берем деп. Бирок жакшы аттарда анан кээде курайм. Ниет менен да. Ниет менен кабыл алынат да көп нерсе. Мындай ниет кылып, муну нитсем, тигизем, ниетимде ушундай болсо деп бир жакшы аттарды коем да негизи. Жакшы экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. 4-чү перзентиңизди күтүп атыптырсыз. Бул кош бойлуу кезде айымдар бир аз эрке болчу элек. Эркелеп атабызбы 4-чүсүндө деле? Эркелеп атат. Эркелегенде эми баягы бутуңар шишийт. Анан бир пияла чайды 10 мүнөт кармап тура албайбыз да биз. Же бир чайнек чайды деп коелучу. Анан аны 9 ай көтөрүш. Мен ушул сапар боюнда бар аял ушунчалык кыйналганын эми сездим да. Мурун баягы же ал жаш болгонбу, ортодо 10 жыл өтүп кетти да. Же мен жаш болгонмунбу, же аны караганга убакыт болгон эмеспи. Негизи кыйын экен да, бойдогу баланы көтөрүш эне үчүн өтө азап экен. Буттардын шишигени, анан баягы нары бери оодарылганы, шыгылып кыймыл азайып, анан баягы кан жүрүү системасы деген мындай жокко эсеп болуп, анан кыйналат экен да. Анан ойлоп атам, мындай кыйынчылыкты Кудай таала эркектерге берип койсом эмне кылат элек депчи. Дагы шүгүр, ушуну аялдарга берип коюптур деп анан баягы жоопкерчиликти, кыйынчылыкты аялдарга берип Кудай таала. Анан ошон үчүн таманынын алдында бейиштеген тура деп ушул ойлор менен токтолуп калам да. Бир ортодо бир жеңең менен пикир келишпестиктер болуп атты эле. Алардын баары кеттиби? Жеңең менен 27 жолу пикир келишпестиктер болгон. Анан махабат кантип жанданды, кантип ошол үзүлгөн нерсени улаш керек? Деле жанданып кеткен жок. Баары бир баягы илимде айтылат го. Мээге караганда ашказан акылдуу депчи. Себеби ашказан керексиз нерселерди кузуп таштайт да, бул жак куза албайт экен да. Калат. Негативдер калып калат. Кээде пендебиз да. Бир күнү баягы тиги кылган жорого оюңа келет. Бул күнү башкасы келет. Анан бардыгын балдар үчүн деп отуруп анан жеңет экенсиң да. Балдар үчүн депчи. Азыр балдарымдын көздөрү нурданып, мындай көңүлдөрү тоок. Үйгө келсе, мени көрсө апам гана деп сурап, апасын көрсө атам гана деп сурап, мындай толук да, жашоосу толук. Анан ошол жанагы келжиң деп жүргөндөргө айтат элем. 2-3 баласы бар, анан ажырашып кетип, же өзүнүн жашоосун оңдоп кете албай, же тигиникин оңдой албай, орто жолдо чайналып өмүрдү өткөргөндөргө айтар элем да. Ушу балдар үчүн жашап калса, бул жакшы эле нерсе аябайчы. Анан эми таарынышкан деген бул жанагы адамдын өмүрүнүн аягында келе турган өлүмгө караганда бул болбогон эле нерсе да. Мындай эле бир чокту сууга түрүп жиберсең өчүп кала турган нерсе. Ошондуктан балдар үчүн кайра биригип жашап, анан анча-мынча баягы маалы менен чартылдап турган нерселер калды. Бирок ошондо экөөңүздөр кээде тил табышпай, ыркыңар кетип турганда, же балдарга мындай экөөңөр тең мындай сүйбөй эле жүрүп эле балдар үчүн деп жашаган учурда ортодо бала ошону көрүп, сезип, туюп чайналбайбы? Балдар мындай болуп калат экен. Она чайнекти алып берип кой бери деп кичине үнүмдү бийигирээк кыйкырсам эле кызым чыгып келип калат. Урушуп атасыңарбы? Жаным десе. Деп калат да. Анан ойлоп калам. Балдарга аябай мындай терс таасирин берген экен депчи. Кээде кыйкырып, ботинкамды алып берип кой беркини деп кыйкырып калам да, ал алыста болуп калат да. Десем чоң балам чыгып келет. Урушуп атасыңарбы да? Депчи. Анан ойлоп калам, буларга катуу кыйкыргандагы жакпай калыптыр жан дүйнөсүнө деп калам да. Анан азыр аял кишилер ушундайсыңар да. Аял кишилер ушундайсыңар. Урушкуңар келет, баягы убагы келип калганда ушундай бууңарды чыгаргыңар келет экен. Анан ошондой мезгилде мен такыр эле унчукпай эле нервиңди сакта, ден соолук керек, мына балдардын урматсыздыгын көрүш керек деп мен такыр нервиштетпейм азыр. Жөн эле көлкүлдөп өткөрөм любой урушту.
ушуга өзүм тарбиялап көндүрүп койдум. Уруш азаят Аны азаят, жок, анан вав деп отур эле токтоп калат, болду. Ошо менен жок. Биз эмнеге антебиз айтайынбы? Силер эмнеге антесиңер айтчы. Ана аял катары мен ушуга түшүндүрмө бере кетейин. Кээде аял киши биз деген гүл сындыбызда баягы күндүн мээримин каалагандай, сууну каалагандай талап кылгандай, биз дагы силердин мээримиңерге, сүйүүңөргө суусап калабыз. Анан суусап калган учурда атайын ушундай жаңжал чыгарабыз да, силердин мээримиңерди талап кылыпчы. Бул деген мындай түзмө-түз айта албайбыз да. Ай, мага кичине көңүл бөлүп койчу дей албайбыз да. Анан ушундай чарп-чурп кичине мүнөзүбүз менен айтканга туура келип калат. Ошондой учурда кичине көңүлүм жетишпей аткан экен деп анан мындай жакшы сүйүү мээримиңер менен эмдеп томдобосоңар жакшы. Майрамбек мырза, мен бул ырларыңыздардын баары кандай гана ыр жазбаңыз, дароо эл оозуна алынып хит болуп кетет. Анан бирок сөздөрүн карасаң укмуштуун сөздөр да. Мындай махабатка жуурулган, махабатка чалынган адам гана ошондой сөздөрдү иргеп жаза алат. Бул сиз үйдө махабатсыз кантип анан ушундай нерсени көзүңүздөн чыгарасыз? Жана айтпадымбы 27 жолу ажырашканбыз деп. Ошол учурларда махабаттар кирип чыгып турдубу же кандай? Анан мен ошондо Кочкорго 40 күнгө даватка бардым. Бул азыркы биларман жок. Мен өзүм эле кеттим 40 күнгө анан. Ошол жакта жүрүп анан кыңылдадым да. Мен тамакты жакшы жасайм, бирок рецептин билбейм. Жөн эле баягыдай элестетип эле, чыгармачылык менен ойлонуп эле, азыр тетигини кошсом, анан муну кошсом, аралаштырып лимондан сыгып салам, анан отту азайтып жагып эле деп ойлоно берип жаза берем анан. Амир сап мени кызматка калтырып койчу болду. Сиз тамак жазаңызчы, сонун болуп атат тамагыңыз деп элечи. Анан кыңылдап жүрүп, мен жанагы Кочкордо арабыз жокчу. Отунду бычак менен мынтип кесип келген учурда болду да. Анан бир күнү эле мындай болуп чыкты. Негедир сен эстедим. Жок. Негедир мен жамгырды жакшы көрөм. Жок, окшошуп калды бул. Деп анан бир күнү бүгүн мен сени эстедим. Ушундай сабы чыкты. Болду, башка жок. Күнү келип ушуну кыңылдайм. Бүгүн мен сени эстедим. Ошол сап чыккандан баштап жүрөгүмдөн сезип атам да. Ушулар Орто Азияга чейин кетет тарап. Өзбектердин ырдаганда көрдүм. Ушундай кетет ушулар деп эле ошонун биринчи саптын немеси, касиети, күчү кандай болсо ошону айланасында жазыш керек болуп калды. Анан бир күнү картошка арчып атсам эле жолуксам айтып берем себептерин. Арачы, бүгүн мен сени эстедим. Жолуксам айтып берем себептерин. Кандай сонун айкалыш. Деп анан 3-4-сүн таппайм. Бир жумадай 4-5 күндөй ушу 2 сапты ырдап жүрдүм анан жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. Ушулардын баарын баягы мындай калем кармабай, аспабы жок, оонун дагы мындай орусча айтканда наизусть жаздым да. Эстеп калыпчы. Анан ошентип жүрүп анан бүтүрдүм. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба суудай керек дедим. Сонун болду. Ошол жерден бүттү. Анан эмне кылыш керек? Кайрылма керек болуп атат. Анан эле бир күнү ошо бул сезим деп эле анан чыгып бүтүп калды. Ошону менен мен кыңылдап жүрүп жанымда балдар жаттап алды. Эми даватта огон чыгарып кел деген шарты жок да. Бирок эми чыгармачылык козуп кетти да анан. Келип анан кийин Раматлык Бөкөнбай Борукеевдин үйүнөн эски сөрүсүндө кечке чейин отуруп ойлонуп отуруп анан 2-3 куплетти жазып кеттим. Ошо Раматлык ошо кишинин үйүндө чыккан. Бүгүн мен сени эстедим. Жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба суудай керек дедим. Анан акыркы күндөр ошо жеңең айтып калат. Дагы сезимди ыр чыгарбайсыңбы депчи. Анда сен кетпейсиңби дейм. Ультиматты карап кой. Анда сен кет дагы дейм. Десе мен каяка барайын дейт. Ушундай да. Сен айтып атпайсыңбы? Ал үчүн ошол нерсе
мындай ортодо сагынуу, кусалык деген нерсе пайда болуп туруш керек экен да. Мен антип деле айта албайм, андан кийин деле сонун ырлар чыкты. Эми көбүнчөсү баягы ошого шылтайт да. Кокус кайсыл бир күнү бир аял менен колго түшүп калсам, мен мунсуз обон жарата албайм да деп аялына бир паспорт катары шылтоо айтыш үчүн ошондойду жасашат болуш керек. Мен жөн эле эрким, кадимгидей эле. Азыр мисалы ушул силердин телеге салтанатка кимин жазып берчи десеңер, бүгүн барам дагы эртең мененке даярдап берем могуну, сонун кылып сөзү менен. Бир жолу угуп калдым да, көчөдөн чалып атат балдарымчы, атаң жарма жазадыбы деп. Эмне үчүн дегенде, мен жарманы ушунчалык жакшы жазайм. Жарманы чампалабайм. Жарма кайнагандан кийин акырын туз салып, себеби ал өзүмө керек да, мен күнүгө 7-8 саат иштеген кишимин. Мен кара жумушсуз жашоо жок. Анан кайнагандан кийин мен бир 40 мүнөттөй сапырам. Анан Суу Самырдан Райхан деген бир агам бар. Ошол мага 15-20 килограмм сүзмө, жумуртка, курут, каймак, кымыз берип турат. 5 нерсени дайыма жөнөтүп турат, тынбай. Ошону мен сүзмөнү сонун кылып езип, анан балдарыма биринчи ысык жарма, кийин анан муздатып, жайкысын жайы менен жарма ичип чыгышат. Беркиндей газдалган, ар кимден ар кайсы Кудайга ишенген, ишенбеген кишинин колунан жасалган суусундуктарды ичпейт. Бул жакшы да. Жакшы. Жеңимен кайсы оокатты калтырасыз? Ал болсо пловту жакшы жасайт. Үй шартын, тазалыгын жакшы карайт. Балдардын ооруп сыркаганда, ал болсо нары бери чуркаганда ошол жагы жакшы. Кийим кечесин жакшы тандайт. Менин кийим кечелеримди тандап берет. Анан мен жанагы бир курнамыз кылган эркектер бар го. Катым жок, ачка отурабыз деп сөгүнүп чалкалаган жок. Мен сонун шорпону сонун жасайм. Мен шорпону казанга эшикке кайнатканда, андай үйгө келип ичкендер айтат, "Эмне кошконсуң маке" дейт. Себеби мен аябай былкылдатып кайнатам да. Этти аябай салам да былкылдатып кайнатам, келген киши ыраазы болуп кетсин деп. Бир күнү анан биржадан балдарды алып келдим, бир 10 чакты баланы. Подвал куюп калдык былтыр, анан бир 20 литр компот жасадым да, Назира. Эми компот ичсеңчи, мынерин тимине бир булактын үнүндөй болуп кирет да. Байке, өмүрүбүздө биз эме болуп, ушинтип баягы акыбызды алып кызмат кылып барган жерде бизди кулдай жумшашчу, биринчи жолу адамдай сый көрдүк деп айтышкан да. Эмнеси майда мунун, Назира? Эмнеси майда? Мына ботинкаларды өзүм жамайм. Өзүм тигем. Шибегем мына азыр да сумкамда жүрөт. Шибеге жибим дагы сумкамда жүрөт. Сиз атаңыз уста экен. Атам 6-чы классымдан баштап 30 градусбу, 40 градусбу суукта иштетип көндүрүп койгон. Анан аполовка байлаган боюнча, мондай монолит куйган боюнча азырынча менин районумда эч ким андай байлап куя албайт. Каркас, арматурадан каркас токуганды менимче азыр менин районумда эч ким жок андай токуган. Ушунчалык иш кылганды жакшы көрөм. Анан майдачылык эмес сапаттарыңыз барбы деп муну эмеден Суперинфодон беришкен. Ошондо мен айткам, туура бардык эмелерди мен пайда катары мойнума алам. Анан аз балдарыма эмне кылдым? Жарма жасаганды үйрөттүм. Балам, эртең сен дагы бала чакалуу болосуң да. Эгерде оштун кыздары жалаң эле плов басып, анан үй жыйнаганды эле билсе, балам, сен үйрөнүп ал, жарма жасаганды үйрөнүп ал. Шорпо жасаганды үйрөнүп ал. Алар жокто мейман келип калат үйгө. Кол өнөрчүлүктү да үйрөтүп атасыз? Кол өнөрчүлүктү, мисалы мен аялым өмүрү менин азыр 3 жыл болду, былтыр айткам 2 жыл болгон. Костюмдун топчулары парламент деген бир костюм чыккан. Ошонун топчулары дагы эле кадал элек. Мондай айрылып калган шымдар, кээде мендей суроо өткөн кишилер отура калса шым айрылат да. Ошолорго өмүрү жамачы салып бере элек. Биз айылда өскөнсүң да. Айылда жалаң мынтип жамачы салып берет апаң, сонун кылып материал кошупчу. Ал материалдын кошулганы сенин денеңе майдын кошулганы да. Май кошулганда материал кошулат шымыңа. Анан андайларды мен зерикпейм. Менин жанагы аспаптарды салган идиштерим бар. Ошолордун ичинде жип ийне бар. Башымы ортпайм. Турам дагы жарым саат мурун сонун кылып тигип коем. Болду, ишимди кылып кете берем. Демек мен үйгө оорчунду маселе жаратпайм да. Мунун эмнеси майдачыл. Анан кийин колумдан бардыгы келип турса, эмне кылам мен аркага барып жалдырап? Айтчы. Мен именно жанагы адамдардын мээси жетпеген, нерви жетпеген майда иштерди кылам да, сүйүп кылам.
Ушул пародия жаатын абдан казып, ошол жаатта кетсемби деген оюңуз болду беле? Эмнегедир сизди ошол пародияңыз менен жакшы көрүшөт да көбү. Аны мен мындай баштайын деп атканымда, анан башыма мындай иш түшүп калат деп такыр ойлогон эмесмин да. Мисалы? Аны мен мындай алдыга сүрөп кетейин деп ойлоп атканымда, анан болбой калбадыбы. Бул ким? Сапар мырза, таптык. Эми меники мындай, мисалы, сен менен жол жүрүп калдым. Жалпы коллектив менен Ысык-Көлгө жол жүрүп калдык дейли. Сен жанымда отуруп бара бересиң, мен сени сиңир болом. 3 күндө кадимгидей эле сенин үнүң менен сүйлөп эле ушундай. Мен бир 60-70дей үнүм бар да. Кете берет. Он жаатта ырчыларды ошентип туурап үнү менен кылып көрсөңүз кандай болот эле? Туурагам көп эле туурайм да. Ибраимди туурап жүрөм. Көбүнчө дароо келет ого. Жана Жолдошбек Мамажанов деген раматтык бар эле. Байрамбек, сен канчадасың деп сүйлөчү элем, мурдун көтөрүп мындай. Ал 73-жылдыксың да. Мен 73 жылдары Тажикстанга барып ырдаганда мага бир жугулуп өтөрдү эткенде ушундай чочтуп сүйлөмчү эле. Бир жылдары Ибраим Акеле болуп калдым да ошточу. Ал киши эми баягы чынында ар бир адам деңгээлине түшүп сүйлөшкөн жакшы киши да. Кемчилдик баарыбызда эле бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Өзгөчө эртең менен бети колуң жүйүлектеп бир күзгүдөн карансаң өзүңдү. Анан, Майрамбек, качан келдиң ушуга деп Ибраим болуп калсам болобу? Анан кийин 92-жылдары Чүй Кудулдар театрында иштеп калдым да. А жерде Абидин аке иштеп атыптыр, Темиров дегенчи. Неме чоңуз ону нандан берип койсуң, жана боштан берип койсуң деп ушинтип калсам болобу. Анан а жерде эме жүрүптүр, Атайбек Бөдөшев деген кишини билесиңби? Ооба. Аны туурап калсам болобу. Ушинтип эле баягы жанымда жүргөн кишилер сиңе берет да, анан кайра ошол образдан арраң чыгам. Арраң чыгам, арраң зорго жүрүп арраң чыгам да. Кыйын өтөчү. Бир образды алып сизге бир фильмден башка каарманы кылса, сиз сонун кирип бермек болушуңуз керек, сонун чагылдырып бермек болушуңуз керек. Мисалы, жана Чыңгыз Айтматов, Сүймөн Чокморов, Болот Шамшиевтердин бир орусча мындай документалдуу фильми бар. Ошону интернеттен казып карасаң, ошол жерде үчөөнүн тең үнүн туурап кыргызча которгон. Сонун экен. Жана Карлсон деген мультфильмди карасаң, ошол жерде кыргызча которгон. Анан а жерде бир 4-5 киши келет экен, карганы туураган, итти туураган, Карлсонду туураган. Анан каяктан табабыз дейт, 4-төн. Мен эле туурап берип коем. Анан 5-өн туурап берген. Ошондо караса болот. Карлсон дегенде ошондо. Биз сизди мен Мыскыл жана тамашада алып барып жүргөндө, сиз Куудул катардагы сахнага чыгып калдыңыз, жаңыл айым менен. Ооба, биринчи Акаевди туурап чыккам. Анда сен атаң жок, сен төрөлүп калгансың анда. Мен төрөлгөм. Ооба, анан 92-жылы каякта элең? 92-жылы мектепке жаңы кирип аткам. Көрдүңбү? Мен анда жаңы 27-декабрда сахнага чыгып аткам. Андан Madani Sayasi деп атсам эле, жанагы караңгыдагы койдун көздөрүндөй болуп элечи. 3000 киши нык да. Демек 6000 көз турат. Сүрдөп эле анан артты көздөй кеттим да сахнанын оң жак бетине бардым да, барсам Раматлык Асанкалы Керимбаев устазым. Билбейм, эмне кылып урду билбейм. Азыр деле ошол сөздү эстегенде ушуям ооруп кетет да. Чыкпайсыңбы деп туруп ушундай урган. Ушундай кыйкаган боюнча барып анан Madani Sayasi өзгөчө деп Акаевди туурап калгам да. Аягына чейин туурап чыккам. Ушундай эстегенде ушундай кышайып кетем да. Сонун экен, сахнадагы мындай эсте калган, аны өчүрсөң да өчүрүлбөгөн окуялар болот. Гүл толкуба яскага согулабы, хей деген ырдырдып атсам эле, аккордеон биягы үзүлүп кетпеди. Оң жакта гитара ойноп аткан баланын бетине чалп деп түштү колумчу. Гүл толкуба яскага, буякта шылдырак ойноп атат Кадырбек Тикебаев деген. Гүл толкуба яскага согулабы, хей дегенде шалак деп түштү. Залдын күлгөнү сыраба филармониядачы. Ошол эсимен кетпейт. Анан эме деген ырым бар эле. Күлкү, ден соолуктун мүлкү, кана досум мени карап, каткырып күлчү деген ырым бар эле. Ошону эле ырбачыда ырдап атам, анан эле мына жерге бир бака келип калды. Көз тос тойгон эле бака келип эле. Биякта карасам эле ошакка секирип калат. Даярдангандай да. Анан биякта карап ырдайчы, сен бияка келип секирет, анан ошо үчүнчүсүндөн күлүп баштадым.
ыр кетип атат, мен күлүп атам, ошону менен анан сахнага чыгып ырдай албай койгом, калган ырчылар ырдап бүтүргөн. Асель Турдалиева алып барды эле бизди жаш кезибизде. Анан дагы бир окуя, Райхан Абдубалиева циркте имаратында. Ал тегерек го. Анан өзү дагы уктап атканда дагы кыймылдап уктаган аял да. Анан тегеренип көкөлөп учкан деп уча албай атты да. Анан такасы 22 сантиметр мондай шиш экен, анан бир аюунун тырмагы кирген жерге кирип кетип анан чалкасынан түшүп калат атпайбы? Чалкасынан түшсө көйнөгү мындай тегерек көйнөгү зым экен да. Эмне кылайын аке деп анысы болсо ачылып чалкасынан түшүп калды эле анакей. Элдер цирк көргөн да ошо күнү. Жаман ошол көз алдыман кетпейт да. Кана амыйт дегендей болдум да, болуп түшүп калган көйнөгүчү. Анан дагы жылуу эле убак болчу, эмне калгатки кийип алган билбейм, калың калгатки. Же ошол жыгылары түшүнө киргенби? Не знаю. Ох, мен макияжым барын өлтүрдүңүз. Эме макияж десең эске түшүп атпайбы? Бир теле чакырып калды эртең менен эртечи. Анан алда ушинтип күлүп атам, макияж десе, мага макияж дегенде болуп берди. Анан ушу Майрамбек мырзанын кичинекей кези кандай болду экен? Ал деле ошондой тапанбы? Же тапандардын кичинекей кезде жоош болчу эле? Мен жоош болгом. Апам айтат, жоош бала элем. Мен көрөм, эмне болуп элем? Тасылып калдым депчи. Анан ат кулакты түбүнөн кесип алып, көчөнүн эң башына алып барып туруп, анан баягы күн аябай ысыган күн анан сүйрөп келатканды элестет. Автобус деп кыйкырып алгам өзүмчү. Автобус деле анча чаңдабайт. Анан эле аркамды бир карап коем, карасам ар бир үйдөн бирден аял чыгып калган болот. Кирлерине чаң жугуп атат да. Өлөңдү көрөйүн, капчактын баласы турбайбы эле калып калышат. Анан бир ыр жазгам да ушуну дайыма эле окуй берем. Шор эле мен кийген шым бак электин, дайыма ичинде элем балекеттин, ата энем мени кандай барктап бакты, мен антип балдарымды бак элекмин деп жазгам. Ошо бала кезде чыккан да. Ал ошо канча жашта болосуз ошондо? Ошондо бала кезде эстеп жазгам. Кийин ошол эметип калганда, биринчи балалуу болгондо анан ошолор ойго келгенде, байкуш ата энем мени ушунчалык жакшы көрчү турбайбы? Үйдө ким сөзмөр сөзүңүзгө арал жок? Апам дагы, атам дагы. Атам кашыктап сокмой сөзмөр, апам жамакчы. Экөөнүн. Элестетем, экөөнөн журулуп турган монтип экөө эки кол менен эзип туруп жасаган куртты элестетем. Айып татак болуп, туздуу да ачуу. Сиздин балдарыңызданчы ким сизди тарткан? Балдарым бүт эле сүйлөйт. Баардыгы эле, чоң балам деле, кичинекейим деле куудул, кызым деле куудул. Аларды сахнага аралаштыруу оюңузда жокпу? Жок, алар эки балам футболдо. Алгада кичинекейим. Тиги чоңум деле алгада болчу анан. Кыргызстанга кетти анан. Кызым теннис ойнойт. Спортко? Ооба, баардык спорт. Өзүм футбол ойнойм 7 жылдан бери. Футболсуз жашоо жок. Кара жумушсуз жашоо жок. Мен тойго барам. Үйгө келем иштейм болду. Көчөгө барып алып, сөргө отуруп анан, "Ке, аш жайлыбы" деп бут кыйып, майды агыз май жок азыр. Анан балдарга аял алгыча, кыздар көбө тигичек үчүн эки жакта оңдоп коеюн деп атам да. Жакшы кыял экен. Жеңем экөөңөрдүн бир укмуш сүйүү романыңарды уган элем. Жеңем үчөөңөрдүн де. Неге үчөөңөр? Боюнда бар да. Жеңем үчөөңөрдүн да укмуш жаңы жолуккандагы. Жолукканда биз кыйраткан эмеспиз. Эмне? 2 күн жолугулу 3-чү күнү нике кыйып алып алгам. Темселеп жүрөм бага расход болуп. Жиндеп элем мен 3 жыл жете элем анан. Бүт сырын билип алгандан кийин үйлөнүпчү. Сырын үйлөнүп алганын билген жакшы. Мүнөзүңөр келишпей калышса анан үйлөнгөндөн кийин Ал кеч болуп калат. любой эркектин аялдын сүйлөшүп жүргөн мезгил ал реклама. Кинону эртерээк тартыш керек. Биз 3 күнөн эле киносун көргөнбүз. Ал дагы мен бир сүйлөшкөн кызымдын катын алып келип анан ошо кыздын ордуна тийген да. Өкүнгөн жокпу? Кабатан көрөйя деп. Билбейм, өкүнүп атабы, өкүнгөн жокпу, шыгылып эле, жадырап эле жайнап жүрөт. Анан кээде эрте туруп калат, кээде турбай калат. Мындай турмушка олуттуу караш керек деген нерсеге кандайсыз? Олуттуу көз карашты Майрамбек карайт.
Өз негизи ата милдеттүү да, олуттуу караганга. Жок, анан баш кошуп атканда мындай ар жак бер жагын таразага салып, өкчөп антип Эми эле анан мындай көздү экен да. жумуп алып үйлөнүп алган, сезим жок болсо Назира, мындай антип экен да. чыгат анан. Баардык кыбыр эткен макулуктун аркасында, жашоосунун аркасында Кудай Тааланын өкүмү турат. Баарыбыздын маңдайыбызга бир тагдыр жазылат. Дей бересиң, азыр деле сенде деле өкүнүч бар. Ошенткенде ошентип эле койбой, эки бала болуп калмак экен, анан тигинтип илешип калмак экен. Дей бересиң. Сен дагы мындай көп жаркылдаганың менен сен дагы баягы мындай сага окшоп жаркылдап түс сүйлөгөндөр сүйүүдө ишенимдүү болот жашоодо. Ооба. Анан жанагындай кымырып жүргөндөр жаман көп болот. Эмес, эки жакта адамдар жаман көп болот ошолордун. Кыңырылып эле чыгып берет нарактан бирактанчы. Мындай жаркылдап бизге окшоп жүргөндөрдүкү негизи мындай жалгыз калганда аябай алчак болобуз. Жанагы мынтип камтык эме кытмыр болушат го. Жоштон жон чыгат. Алар укмуш да, ошо сөз бекер чыккан эмес. Алар укмуш болот. Охо, алардын кылыктары ушундук. Биздики тарсылдап атып көрүнүп калат, Көрүнүп калат, биздики ушул эле болду. Тигине чыккандан кийин экөөбүздү азыр жалгыз калып койсо сүйлөй албай отура беребиз бирөө. Тырмак чукуп. Мынтип кычпаган жериңди эле тырмай берип анан свежий жара кылып аласың ошол жерди. Жакшы экен. Дагы мындай концерт уюштурам деген ойлоруңуз жокпу? Концерт 1-2 январда быйыл 2019-жылы берем филармонияда. Былтыр да бергем, жакшы болгон. Быйыл дагы даярдап атам, бир 3 саясатчы, жаңы саясатчыны баягы да изденип үндөрүн таап атам. Тилекке каршы ошолордун жанына бара албай атам. Ханыбек Иманалиев досум айтты эле. Маке, парламентке алып келем, бир көрүшүбүз деди эле. Ал дагы жок, азыр каникул болуп. Ошол алып барса бир 2-3 туурасам. Жанар Акаевди туурасамбы деп атам, себеби Ырыскелди Момбековду туурасамбы деп атам. Баягы сүйлөп аткандар да, кичине элдин таламын талашып аткандар. Ооба. Жанагы кичине тыйын берип койсо, жашоом жакшырды, баламдын окуусу төлөнүп калды, контракт дегендер, алар туурагандан айланып кетсин. Рахмат Майрамбек мырза, убактыбыз келди. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз Майрамбек мырза. Чынында эле бир өзүнчө бир 40 мүнөтүбүз бир шаңга бөлөндү, майрам болду, атыңызга затыңыз жарашып. Келип бергениңиз үчүн абдан ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык көкүрөгүңүздө кайнап турган бир таланттардын көрөңгөсү улам көбүрүп турган адамсыз. Анча-мынча жугузуп алайын. Рахмат. Ошо көбүрө берсин андан ары. Көптөгөн кыялдарыңыз орундала берсин. Аман эсен жеңем көз жарыбасын, үй бүлөңүздөрдүн бекемдигин тилейм. Рахмат. Ал жугуш үчүн мен тамак жеген кашык менен сен да тамак жешиң керек. Рахмат. Сиздердин дагы жамаатка чоң рахмат. Бизди тарткан жигиттерге. Эң негизгиси бардык берүүлөрдө ошол операторлор айтылбай кетет. Кудай Таала ушуларга өмүр берсин. Биз сүйлөшүп кетип калабыз, той бүтөт дегендей, эң негизгиси эртеңки тарых барактарын мына ушул жигиттер ачып берет да. Ошон үчүн тарткан жигиттерге анан ушундай телени уюштуруп элге жакшылык тартуулаган жамаатка, жетекчиликке рахмат. Дайыма салтанат болуп турсун эфириңерде. Айтганыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин мейманда ырчы, обончу, пародист Майрамбек Осмонов болду. Кайрадан жумага көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.